Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар, дактуу каарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова таныштырам. Кадамжайда Өзбекстандан аткезчилик жол менен келген товарлар аныкталды. Бажычылар Кадамжай районунда Өзбек жаранын башкаруусундагы Дамас үлгүсүндөгү унааны кармашкан. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, унааны текшерүүдө Өзбекстандан чыгарылган жалпы салмагы 1315,5 кг түзгөн суусундуктар табылган. Кармалган товардын эч кандай жүк коштоочу, анын ичинде бажылык документтери жок экени жана орточо базар баасы 60,680 сомду түзөөрү аныкталган. Ошондой эле кыргыз жаранын башкаруусундагы Hyundai Porter үлгүсүндөгү унааны да текшерүүгө алынып, эч кандай документтери жок 240 кг туздалган күн карама даны жана 348 кг салмактагы кондитерлик азыктар табылган. Кармалган товардын базар баасы 148,500 сомго бааланган. Чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди, деп айтылат маалыматта. Лейлекте дүйнө салган классташынын үй-бүлөсүнө 20 жылдыктар үй салып беришти. Лейлектин Катыран айылынын тургундарынын билдирүүсүндө, мектепти 20 жыл мурда аяктаган бүтүрүүчүлөр каза болгон классташынын үй-бүлөсүнө үй куруп беришти. Классташтары маркумдун артынан калган балдарына заманбап бүт шарттары менен үй куруп беришти. Үй-бүлөгө белектер да тапшырылды, деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Катыран айылында жалпы 65 бүтүрүүчү 20 жылдыкты белгилеп жатышат. Акыркы коңгуроо салтанаты милиция кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөнөт. Баткен облусунун аймагында милиция кызматкерлери жер-жеринде жол коопсуздугун алдын алуу, мектеп окуучуларынын коопсуздугун көзөмөлдөө, коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу багытында 24-25 май күндөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, мектеп окуучулары өз алдынча эс алуу жайларда, кафе, ресторандарда майрамдык шан-шөкөттөрдү өткөрбөйт. Жашы жете электердин автоунаа айдап, аларды коштоп кортеж уюштургандарга тыюу салынат. Ал эми жарандар тарабынан укук бузган фактылары аныкталса, ыкчам түрдө чаралар көрүлөт. Кадамжайда Багбандар күнү Кадамжайга саякат аттуу фестиваль өтөт. 1-июнь күнү Кадамжайдын жаңы коргон айылында Багбандар күнү Кадамжайга саякат аттуу илимий практикалык фестиваль өтөт. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган фестивалдын максаты интенсивдүү багбанчылык технологиясы менен түптөлгөн алма багын көрсөтүү, жерлерди туура пайдалануу, айылдык үй-бүлөлөрдүн туруктуу кирешесин арттыруу болуп саналат. Ал эми фестивалда окумуштуулар жана агрономдор сабак өтүп, алманын жогорку түшүмүнүн сортторун өстүрүү, дарактарга туура кам көрүү жана тамчылатып сугаруунун заманбап жана сапаттуу системалары менен тааныштырышат. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз болсун.